Арыбаңыздар, НТС телеканалы, мен Эркин Рыскылбеков, бүгін майдың 13-і. Bir айдан кейін, тағырақ айтқанда 1,5 айдан кейін, мектеп оқушылары, бүтірушілері мектепті аяқтап, жоғарғы оқу жайларға тапшырғаны барады. 30-тан ашық мемлекетте жайғашқан жоғарғы оқу жайлар өзінің қалыға босоғысын ашып, мені таңда, маға кел, маға оқу, қаласаң, ақчаң болса ақчаңды төле, ОРТ-ден жоғарғы бал алсаң, бюджетке дағы өтіші мүмкін деп шақырып тұрған мезгілі. Ушул мезгілдің алдында Қырғыз Республикасының жоғарғы кеңесінің депутаттары көтерген демилге бойынша жоғарғы оқу жайлардың ректорларын президент же министрлік дайындасын деген демилге көтеріп жатады. Ескерте кетсек, бүгінгі күнге чейин ректорларды университет жамааты же институт жамааты өздері шайлап алған. Ушул демилге тууралуу демилгечиси Кыргыз Республикасынын жоғарғы кеңешинин депутаты Улукбек Ормонов агайды чакырганбыз. Ассаламу алейкум. Жана билим берүү тармагындагы адис, эксперт Кеңешбек Сайназаров агай. Курман кечиңиз менен. Саламатсыздар. Эми Улукбек агай, кыска долбоорду бир баяндап берсеңиз. Бул долбоор негизи 2021-жылы коомдук талкууга коюлган. Буга негизги түрткү болуп, ушул жогорку окуу жайлардын кээ бир жогорку окуу жайларында өзгөчө мына Оштогу технологиялык университетте 1 жылдан бери шайлоо өтпөйт. Соттошуу, бөлүнүп жарылуу жана башка маселелер түрткү болду. Экинчиси ушундай эле окуя Жалал Абад университетинде болгон. Biz жақсы білеміз, ушул биздин улуттук университетте дагы аябай мугалимдер жаат-жаатка бөлүнүп тартышкандарын көрүп жүрөбүз. Ошондуктан биз жаңы конституция кабыл алгандан кийин ушул президент башкарууга өттүк. Деги эле ушул билим берүү тармагы бул негизги тармактардын бири. Келечектеги жаштарды турмушка даярдоо, билим сапатын жогорулатуу боюнча ошонун ордуна шайланган ректорлор кийинки шайлоого дагы барам деп өзүнө керектүү мугалимдерди тандоо же болбосо каршы добуш бергендерди куугунтоо иштери болгонун дагы көрүп жүрөбүз. Ушунун бардыгы негиз болуп, мыйзам долбоорун даярдап чыктык. Коомдук талкууда мен көптөгөн ушул жогорку окуу жайлардын мугалимдери менен шайлоодон өтүп, мына биз татыктуу шайландык, эч кандай андай неме жок деген жетекчилер менен дагы жолугуп сүйлөштүм. Ошондон кийин бүгүнкү күндө кошумча билим берүү министрлиги өзү дагы ушул мыйзамды алып чыкты. Айырмасы чоң эмес. Азыр биз ошол эки мыйзамды бириктирип, бир мыйзам кылып алып чыгып атабыз. Анын негизинде улуттук деген статусту алып жүргөн 4 жогорку окуу жайды президент, ректор өзү дайындайт, ректорлордун өзү дайындайт, калгандарын 29-ун министрлик көрсөтөт. Ооба, ошондой негизги. Кеңешбек агай, сиз өзүңүздүн социалдык баракчаңызда бул норма жаңы сунушталып аткан норма ийгиликтерге эмес, тескерисинче регресске алып келет деген пикириңизди калтырыптырсыз. Себеби эмнеде? Саламатсыздарбы дагы бир жолу, чакырганыңыздарга чоң рахмат, мүмкүнчүлүк түзүп берген. Чынында эле бул азыркы алып чыгып аткан нерсе биздин Кыргызстаныбызды кайрадан тарыхка алып бара турган кадамда турат деп айтат элем да. Себеби бул бүгүнкү күндөгү шайлоо системасы, бүгүнкү күндөгү нерсеге биз бир канча стадия менен келгенбиз. Убагында дайындап деле көргөнбүз. Ошонун ичиндеги болбой калган маселенин ичинен шайлоо системасына да өткөн элек да. Бирок тилекке каршы бизде ачык, айкын, таза, акыйкат шайлоо системасын дагы эле болсо уюштура элекпиз да. Ичинде дагы жылчыктар бар. Азыр агай айтып аткан нерселердин бардыгы ошол жылчыкчаны колдонгонун эсебинен чырлар чыгып атат. Бирок ошол эле мезгилде бир канча дагы бүгүнкү күндө университеттер бар. Алар ошол чыныгы, ошол эл сыйлаган агайлардын агайлары деп коелучу. Себеби жогорку окуу жайлардын ичинде биз баарыбыз окуп, тарбияланып, агайларды дагы үйрөтөн агайлар ошол жерде отурган жерде, анан ошол жерден чыгып атат. Анан жылчыкчалар жөнүндө сөз кыла турган болсок, мисалы үчүн сиз азыр айтып кеттиңиз Жалал Абад мамлекеттик университети жөнүндө, да? Ооба, же Оштоо. Буга чейин. Ошол эмне болгон буга чейин? Себеби жанагы коллективге мүмкүнчүлүктү берген. 3 жанагы претендент бирин озуп келген 3-өсүн алып чыккан.
Анан арасынан алып чыгып туруп, эгерде биринчи болуп келе жаткан адам болсо дагы аны албай туруп үчүнчү адамды алып койгондун эсебинен дагы чыккан мезгилдер болгон да. Андан кийинки мына жаңы система боюнча өткөн, мисалы үчүн айтайлы, алыска кетпейли, Ош мамлекеттик университетин айтып көрбөйлү бир мисал катарчы. Былтыркы жылы шайлоо жараянында бир кичинекей бир себеп менен кыйла ошол университеттин жетекчисин дагы убактылуу четтетип турайлы деген мезгилде көрдүңүздөр да, коллектив менен студенттик кошун канчалык мындай аброю күчтүү экендигин ошондо байкадык да. Бул деген ошол чыныгы шайлоо менен келип, сый урмат менен алып жүргөн шайлоону ошол жерде көрүп атабыз да. Ошол үчүн менин позициямда андан көрү ушул жаңы акырындап оңолуп келе жаткан шайлоо системасын калтырып, анын ичиндеги жылчыкчаны жапканга аракет кылбайлыбы? Себеби дайындоо боло турган болсо, дагы бир мисал келтирип көрөйлү. Жанагы Оштогу музыкалык окуу жайда болсо керек эле. Дайындоо деп алып келген мезгилде сиздер билесиздер да, коллектив кабыл албай коюп, канча Ниязалы атындагы окуу жайга. Ошол окуу жайлардын бирөөсүндө да, ошол нерсе болбойт деп тобокелдик бул жерде деле туруп атат да. Эртең аке жаке кечекидей мүмкүн дагы бирөөнүн тууганы, өкүл баласы болуп келип барып кала турган болсо, анда коллективди ошол жерде анык мындай бөлүп жарып алышыбыз мүмкүн да. Бул аябай кылдат мамиле талап кыла турган нерсе да. Анан дагы бир аргумент кошумчалам келип атат. Азырага келебиз. Улукбек агай, чындыгында Кеңешбек мырза айткандай, баягы жакшы түзүлүп калган системанын албетте кемчиликтери бар. Анан кийин толугу менен жокко чыгаруунун ордуна ошол эле кемчиликтерин оңдоп койсок, система мындан ары деле оңдоп иштеп кете берсе кандай болот? Тилекке каршы ошол жакшы жактары аз болгонуна байланыштуу ушул сунуштар келип чыкты. Экинчиси, ошол коомдук талкууда ошол жогорку окуу жайлардын мугалимдери менен болгон жолугушууларда кийин коомдук талкуудан кийин ошолордун пикирлерин эске алып, биз мыйзамга атайын бир берене кирип атат. Бул ошол иш тажрыйбасы окуу жайындагы жанагы ученый степень деп коет, ошол канча жыл иштеген, андан кийин ушул наамы болсун атайын деген нормалар киргизилди. Бул эми азыр агай айткандай, аке жакесин көчөдөн бир таанышын алып келип албасын деген коркунучтар айтылгандыктан ушул норма азыр киргизилип атат. Бул биз билим берүү министрлигинин мыйзамында бул долбоорунда жок болчу. Биз ошону атайын макулдаштык, бугалар макул болушту. Бир гана өзгөчөлүк менен айтышты. Доктор наук деген талапты улуттук вуздарга коелу дагы, калган окуу жайларга ушул кандидат деген болсо да болот дегендей норманы оңдоп коелу деп сунуш беришти. Эки нерсе, экинчиси деги эле азыркы ушул шайланып иштеп аткан көпчүлүк айтышты да, биз мыйзам кабыл алары менен ушундай нерсе болуп кетпесин дегенден өзү мыйзам артка иштебейт негизи. Бирок бул беренени да биз жазып койгон атабыз, шайланган жогорку жайдын жетекчилери өзүнүн срогун иштесин деген. Биз тактап көрсөк, 22-жылга 2 гана жогорку жайдын срогу бүтүп атыптыр. Ошол 29 окуу жайдан. Калгандарынын ошол коллектив шайлаган өзүнүн срогунда иштегенге толук мүмкүнчүлүгү бар. Кеңешбек агай, бирок кошумча дагы мен 2-3 аргумент айтып көрөйүн. Жана айтайын дегеним, жогорку окуу жайлардын ичиндеги жамаат баягы өзүнүн башкы функциясын, балдарга билим берүүнү, студенттерге билим берүүнүн ордуна ошол ички бир саясат менен алек болуп, бирөөнү колдоп кланга бөлүнгөн учурлар дагы аз эмес да, чындыгында. Бир деканат менен экинчи деканат мушташып. Менин негизги аргументтерим ошол байланыштуу болот да. Мисалы үчүн ар бир эле тармактын өзүнүн мына бүгүнкү сөз менен айтканда стейкхолдер деген сөз болот да. Ким үчүн иштейт? Жогорку окуу жайлары студент үчүн иштейт. Окутуучу үчүн иштейт. Эгерде дайындоо боло турган болсок, ошол эки негизги түзүмдү түзүп турган экөөсүнүн кызыкчылыгы сыртта калгандай болуп калабы деген коркунуч бар болуп атат да. Себеби бул жерде студенттердин шарты эгерде түзүлүп, окуу жайдын ичиндеги сапат, билим сапаты өнүгө турган болсо, анда колдоого ээ болот.
окутуучулардын, мисалы үчүн дагы бир жолу мен дагы бир мисал келтиргим келет. Мисалы үчүн өзүңүздөр деле барып көрсөңүздөр болот да, эки университетти салыштырып көрүңүздөр. Улуттук университет менен Ош мамлекеттик университетин да. Ичиндеги ошол окутуп аткан окутуучулардын мурунку, азыркы алып аткан айлык акыларын да көрүңүздөр. Алар бекер жерден тиги былтыркы жылдагы жанагы казус кейс болгон мезгилде бекер жерден чыгып колдогон жок. Демек аларга чындыгында эле иштеп аткан жетекчи болгон үчүн чыгып колдоп атат да. Ошондой бул бенефициялар жөнүндө сөз кылат. Бирок ошол учурда улуттук университеттин ректорун деле шайлап алышкан дөстөрү деле. Экинчи дагы бир аргумент да. Карап көрсөңүздөр, бүгүнкү мамлекеттик деген макамы бар университеттердин ичинде каржылоо системасын алып келе турган болсок, канча пайыз мамлекеттен карыз алып атат. Улуттук деген университетти дагы барып көрсөңүздөр, мамлекеттен 10%га жакын каржылык алып иштеп аткан да. Демек бул 90% ата-энелер менен студенттерден келген акчалар да. Анан ушул жерде кандай бизде мамлекетте бир моралдык жактан дагы бир укугу болот, келип дайындаганычы. Ошол эле студенттерден келген тыйым менен башка бирөөнү жетекчини дайындаганга кандай бир укук алып калабыз деген дагы бир мындай жөө болуп атат да. Анан дагы бир нерсе. Азыр сиз айттыңыз жанагы критерийлер боюнчачы. Бул жерде дагы бир эки чоң мындай өзөктүү коркунуч болуп атат да. Сиз өзүңүз билесиз тагай. Бизде наамды кандай кылып алат, иш мындай жанагы доктор наук же болбосо башка сыйлыктар жагы башкалар. Стипендия. Мүмкүн академик болгондур. Бирок коллективдин ичинде сыйырматы жок. Бузуку кандай кылып наам алган адамдар чыгып калса, эртең кандай болот? Ооба, анын докторлук наамы бар. Бирок адам менен иштеше албайт. Менеджерлик компетенциялары жок. Ошол үчүн биздин мынал билим берүү системасында жүргөн эксперттердин менен дагы 2-3 күндөн бери биз талкуу катуу кылып атабыз. Ошонун ичинде 5 критерийди биз сунушталат делек да. Ошол 5 критерийге азыр келебиз. Азыркы суроолорго жооп алалык. Жанагы студенттердин каржылоосу боюнча эми баягы Фугин колдонуп аткан имаратын эске албаганда, инфраструктураны эске албаганда, жылдык бюджеттин 10% мамлекеттен, 90% келген кардар дегенибиз бул студенттерден төлөнүп аткан акча. Мен сөзүмө мына агайдын жанагы салыштырмасынан баштагым келет. Ушул эле маселени мен жогорку кеңештен көтөрүп чыкканмын. Эмне үчүн Ош мамлекеттик университети ушундай жаңы корпустарды куруп, студенттерге шарт түзүү боюнча алдыга озуп кетти дагы, биздин улуттук аталган университетибиз бир туалет дагы курбады деген маселе жогорку кеңеште көтөрүлгөн. Бул дагы ушу жетекчиден түздөн түз байланыштуу экендиги билинип калган. Көптөгөн атайын биз изилдегенбиз, көптөгөн ушул окуу корпустары бюджеттин эсебинен эмес, ошол университеттин өзүнүн эсебинен курулгандыгы белгилүү бул. Ал жагы бар, туура. Бирок биз бир нерсени байкап коюшубуз керек. Ушул контракттык системага өткөндөн баштап билим сапаты, билим деңгээли Кыргызстанда ылдыйга түшкөндүгүн бардыгыбыз билебиз. Союз убагындагы жогорку окуу жайларын бүткөндөр менен ушул негизи 95-жылдан баштап, ушул инерция менен 95-ке чейин жылда окшойт. Ошондон берки контракт менен окуган балдарга болгон мамиле кандай болуп атат? Көбүнчө биздин сыртта жүргөн мигранттарыбыз телефон менен экзамен тапшырып калганда белгилүү да. Ошонун эсебинен бүгүнкү күндө ушул Кыргызстан ушул абалга келди. Билим деңгээли боюнча алдыңкы орунда эмес, бир өтө эле ылдыйга түшүп кетти да. Бул дагы ошол биздин жогорку билим берүү системасынын коммерцияга өткөндүгүнүн себеби деп ойлойм мен. Бул жагынан мамлекет эгерде өзүнө керектүү кадрлар даярдайм деген болсо, бюджеттин эсебинен көбүрөөк орунду берип, ошол проценттик биздин айырманы азайтыш керек. Өзүнө керектүү кадр даярдайм деген мамлекет ушуга барыш керек. Мен бул жагынан туура түшүнөм. Экинчиси, негизи эгерде өздөрү нөлдөн баштап куруп алган окуу жайлар жөнүндө маселе жок. Бул мамлекет база түзүп берген, мамлекеттик бүт инфраструктура менен даярдалган окуу жайлардагы
Анан кийин мен азыр контракт менен алып эле иштеп, анан кийин мен уже өзүм кылып атам деген бул менин оюмча туура эмес. Мамлекет бул аралашыш керек. Билим деңгээли канчалык жогору болсо, мамлекеттин өнүгүшү ошончолук камсыз болот, алдыга жылат деп ойлойм. Бирок ошол эле учурда дайындоо аркылуу ушул азыр сиз айткан эки тобокелдик чечилип калышы мүмкүн. Мисалы үчүн азыр билим сапатын контракт болгон үчүн төмөндөп кетти деп атасыз да. Эгерде дайындай турган болсо эмне болот? Контракт болбой калабы? Бул менин жекече пикирим. Мен өзүм ушул 80-жылы бүткөн мектепти, Союз убагында окуп калдык биз. Андан кийин азыр ушул инилерими көптөгөн ушул өзүнүн балдарын окуп атканын көрүп атам да. Жогорку жайлардын ортосунда катуу тазалоо керек болсо, ушул мугалимдердин арасынан. Мугалимдер өздөрү муну моюнуна алыш керек да. Албетте катуу тиет, сөзсүз. Бардык ошондой айтканда мен алысмын. Бирок дайындагандан кийин ошол маселе чечилет деп ойлойсузбу? Себеби дайындалганда бул мугалимдерден көз каранды болбой калат. Бул алардан мындай коркуп үркпөй, эртеге шайлабай коебу дебей, ушул билим деңгээлин көтөрүү боюнча, жана башка иштер боюнча көз карандысыз иштер алып барат деген мен ишеничтемин. Агай, ошол эле учурда бирок эмгек жамааты ким жакшы иштеп, ким жаман иштеп атканын да билет да. Буга өрнөк катары былтыркы Исакунович Акынбаев атындагы медициналык академияда болгон чоң шайлоо жана ызы чуу биз бардыгыбыз билебиз. Министрлик менен тирешүү болуп, анан Индира Орозбаевнаны жамаат алып калды. Ушул өңдөнгөн маселелер кайра кайталанып чыкса, анда жамааттын күчү жок болуп калат да. Бул жерде биз мына комитетте талкуу учурунда дагы ушундай коркунучтар бар экендиги белгиленди. Ошондо бир-эки сунуштар айтылды азыр. Жогорку окуу жайларында ученый совет деген бар, туурабы? Ушул атайын мындай тажрыйбалуу ошол окуу жайында көптөн бери иштеген мугалимдерден турган атайын кеңешме бар. Бул сунуш дагы берилди. Экинчи окууга эгер керек болсо, ушул министр жөнүн алып келип дайындабай, ошолордун дагы макулдугун алып койсун деген да сунуш болуп атат. Бул азыр эми мисалы үчүн парламентке деле элчилерди алып келгенде мурда сөзсүз парламенттен өтүү керек болсо, азыр макулдашуу гана керек. Президент мисалы үчүн эгерде парламент кандайдыр бир себептер менен колдобой койсо да, президент дайындап коюшу мүмкүн. Андай да учур болот. Бул жерде дагы биз ошол жанагындай коркунуч болбош үчүн, такыр эле эчтекени билбеген киши келип калбаш үчүн, балким ошол коллективдин дагы оюн угуп коюш керек дегендей бир сунуштар болуп атат. Бирок ою баягы рекомендация түрүндө гана. Сизге мен дагы бир 2-3 мисал бергим келет да. Мисалы үчүн жанагы бюджеттер боюнчачы айттыңыз. Убагында 2010-жылдары өзүңүз билесиз, тиги ар бир министрликтин астында байкоочу кеңештер түзүлгөн болчу да. Анан ошондо биз биринчи байкоочу кеңештин мүчөлүгүнө келип, анан көрөйлү дедик да, билим министрлигинин ичиндечи. 4 университетти алып, бюджеттерин салыштырып көрөйлү, кантип кетет экен депчи. Америка университетин, Арабаев университетин, Ош мамлекеттик университетин, анан улуттук университетин. Ишенесизби? Сиз өзүңүз дагы, эгерде мен сөзүмө ишенбесеңиз, өзүңүз дагы сурап көрсөңүз болот. Улуттук университеттин бюджетин көргөндө 35%га жакын бюджет прочий расход дегенин ичине кеткен, мындай чачың тик турат экен да. Ошол нерселердин ичиндеги жылчыкчалар аркылуу ушул проблемалар чыгып атат да. Ошол эле сиз айткан Ош мамлекеттик университетинин ичине барып көрсөңүз, бюджеттери ачык айкын. Жыл сайын ошол камкордук кеңеш деген бар. Камкорчулар кеңешинин ичинде отчетторун берип, бул жака жумшайлы, мынау өнүктүрүү жагына кетсин деген нерселер чыгат экен да. Америка университетинде деле ошол эле система курулганын көрүп калдык да. Ошол эле учурда биздин азыркы сунуш кылган сунушубуз боюнча, менимче азыр ученый советтер боюнча окумуштуулар совети деген нерсени айтып кеттиңиз да. Менимче бул дайындоодо дагы мүмкүн эми көрүнүшүбүз боюнча бүгүнкү күндө ошол дайындоого сиздердин немеңиздер өтөт болуш керек. Бирок өтө турган болсо дагы биз бир кулагыңыздарга күмүш сырга колдон келсе бир дагы ошол чиновниктердин же болбосо пактакорлорду деп коелучу. Бүгүнкү күндө окутуучулар кеңешинин көпчүлүгү эле пактакорлор болуп калды, жана деканат, зав кафедра, ана мына деген. Именно ошолор
ректорлар менен дин карамагындагы иштеп аткан адамдар да. Андан көрө ошол коллективдин ичиндеги аброю бар мугалимдер, ошол окутуучулар. Анан студенттик кошундардын пикирлерин эске алып туруп, анан дайындаса кичине чыр азая эле деген сунушту айткым келет да. Анын ичинде дагы мүмкүн өзүңүз кошуп кетерсиз, тилекке каршы акыркы учурларда жогорку окуу жайларына келген мезгилде бул бүткүл дүйнөлүк тажрыйбадагы ошондой да, камкорчулар кеңеши деген бар. Эми элестеткөнүз, азыр эгерде баардыгын дайындоого өтө турган болсок, анда акырын барып айыл өкмөттөрдүн деңгээлине чейин дайындоого өтө турган болсок, кантип бир системаны биз түзөбүз ичиненчи. Себеби бирибизди жакындан билген адам, то есть коллективдин ичинде көбүрөөк билинет да. Камкорчулар кеңешинде мен мисалы үчүн өзүм 3 сырттагы окуу жайдын 4 ушул Кыргызстандын ичиндеги камкорчулар кеңешинин мүчөсүндө иштейм да. Ошол жерде негизги ролду биз жанагы жетекчинин отчетторун алып, аларды өркүндөтүү аркылуу и коллектив менен ошол окуучулардын же студенттердин ортосунда бир көпүрө болуп бере турган бир институт да. Сиздердин азыр сунуш кылып аткан мыйзам долбоорунда ушул камкорчулар кеңешине көбүрөөк бир мындай басым жасалса жакшы болот эле дейм да. Бирок ошол эле муну айтканыңыздан улам бул мыйзам долбоору өтө өрүнө мындай көзүңүз жетип калгандай сезилип атат да мага. Мен билбейм, бүгүнкү күндө Кыргызстандын ичинде бардык бульдозерлер менен эле сүрүп келип эле өткөрүп аткан нерселерди көрүп айтып атам да. Өтпөй деле калгандар болуп атат биринчиси. Туура. Бул жерде мындай да, мыйзам 3 окуудан өтөт. Азыр биринчи окуудан каралды, бирок биринчи окуудан дагы жанагы комитетте кворум болбой калып өткөн жок. Ошондуктан мына эксперт катары сунуштарды бериңиздер. Мыйзамды ушул билим берүү системасын иштей турган кылып туруп, оңдоп түзөйлү. Кеч эмес азыр деле. Биз ошол айтып атпаймынбы, жана коомдук талкууда көп сунуштар болгон. Мен 10 жакын жогорку окуу жайлардын коллективдери менен, мугалимдер менен жолукканмын, ректорлор менен жолуктум. Ошол эле биздин ушул мед академиянын ректору менен жолукканмын. Алар өздөрүнүн кандай коркунучтар бар экендигин айтышкан. Ушундай дайындоодо мындай болуп калышы мүмкүн деп. Ошондуктан сунуштарды бериңиздер. Убакыт бар, чогуу иштей турган керектүү мыйзамды алып чыгалы. Эми жогорку окуу жайлардын ортосундагы дагы бир чоң маселе, мед академияны эске албаганда бул профилдик университет. Эгерде университеттен рейтингдерин карай турган болсок, биринчи 5-ликтин ичинде бир дагы мамлекеттик университет жок. Бул Борбор Азиядагы Америка университети, бул Кыргыз-Түрк Манас университети, бул Токмокто жайгашкан Муца университети жана башкалар. Ректорлорду дайындоо менен бирге, мамлекеттик университеттер эл аралык же болбосо жеке университеттерге конкуренттүүлүк түзүп бере алабы, же тескерисинче рейтинг дагылдый түшүп кетеби? Эми мындай да, ошол эле жеке университеттерде шайлоо деген жок. Ал жерде ушул университет түзгөндөр дайындайт. Бул дагы бир көрсөткүч деп эсептейм да менчи. Ошондуктан биз эми ушул мыйзам менен жогорку окуу жайын такыр жок кылуу эмес, тескерисинче бир көтөрүлсүн деген ой менен сунуш кылып атат. Ошондуктан чогуу мыйзамды дагы жакшырталы, кабыл алалы. Кеңешбек агай, эми кээ бир дайындоолорго келгенде дайындалган университеттин ректорлору эмес, бирок жана жаңы чиновниктерди көрүп атабыз. Мында өтө жакшы иштебей, анан бир 2-3 айдын ичинде эле өзүнүн профессионалдуу эместигин көрсөтүп атат да. Анан ушундай дайындоо учурунда жанагы 4 университетти президент дайындайт деп атабыз. Эгер ошол 4 университеттин ректорлорунун бирөөсү өзүнүн профессионалдуу эместигин көрсөтсө, президенттин аброюна шек келеби? Албетте. Мен ошол үчүн жана агай айткан 1-2 критерийди айтты да. Ошого карата мен өзүбүздүн сунуш кылган бир 5 критерийди айтып көрөлү. Бул деген дүйнөлүк практикадан изилденип чыккан нерселер да. Биринчиси, бул окутуучулардын кесипчилигин жогорулатуу деген эмени эгерде ошол программа менен келсин деген ойду айтайын деп атам да, акырын жыйынтыгындачы. Биринчи критерий, эгерде ошол келе жаткан жетекчи 5 бир багыттуу программасы менен келсин, ошонун ичинен шайланабы же дайындалабы ошол менен келсе жакшы болот. Биринчиси ошол окуучулардын кесипчилигин жогорулатуу боюнча. Себеби билим берүү системасынын негизги кыймылдаткычы бул окутуучулар. Мугалим менен окутуучу. Эгерде алардын
кесипчилиги жогору боло турган болсо, анда алдыга жылат. Ошол эле сиз айтып аткан рейтингти күчтүү университеттерге барсаңыздар, ошол окутуучуларына болгон мамиле аябай башка асман менен жердей да. Экинчиси, бул академиялык эркиндик жана студенттик мобилдүүлүк боюнча. Бул экинчиси ошол студенттерге шарт түзүп берүү боюнчачы негизги багыты. Эгерде студенттерге шарт түзүлө турган болсо, анда окуу деңгээли, башкаруу башка нукка өтүшү мүмкүн да. Мисалы үчүн башка мисалдарды келтиргенге кийинкисине өтө берейин. Үчүнчүсү бул окутуунун сапатын сырттан баалоо. Азыркы сиз айтып аткан университеттердин баардыгы өздөрүнүн эрки менен ар кайсы сырттан мындай баалап турган системаларга киришет да. Эгерде дайындап кое турган болсо, андай барганга эч кандай кызыкчылык болбой калат. Мотивациячы. Себеби дайындай турган ким? Ал бир эки Кыргызстандын ичиндеги эме да. Ал үчүн барып ар кандай каналдар менен аларды көндүрө турган болсо дагы орунда калышы мүмкүн деген нерсе бар да. Кийинки төртүнчүсү бул фандрейзинг. Кантип кайсы жактан булактардан алып келип университеттин мындай эмесин көтөрө алат. Мисалы үчүн азыр сиз эме кылып мисал келтирип аткан ошол эле Ош университетинин ректору менен барып сүйлөшүп көрсөңүз, ал тынбайт. Бир күн Кытайда, экинчи күн Турцияда же башка күнү Москвада, башка жерлерде. Ошолордун баардыгынан алып келип акчаларды сырттан алып келип салып атат да. Ошол нерсе башка университеттердин ичинен көрө алдыкпы? Болбой атат да. Башка ошол региондогу университеттерде. Ошол нерселерге таянып туруп, биздин сунуш айтат элек да. Ошол программасы менен келсе, 2 жыл убакыт берсек, иштеп көрсө, эгерде ал ошол 2 жыл өткөндөн кийин ошол камкорчулар кеңеши, студенттик кошун, окутуучулар, бирок бул жерде эч кандай деканат, окутуучулар кеңеши дегенди катыштырбаш керек. Ошолор 3 түзүм, эгерде өздөрүнүн сунуштарын, пикирлерин билдирип көрсө. Ошол сунуштарды дагы 1 жыл мындай оңдоп түзөгөнгө мүмкүнчүлүк берилсе. Эгерде болбой кала турган болсо, анда дайындоого кетеби же шайлоо кайрадан шайлоо болобу? Эгерде ошондой боло турган болсок, биз өнүгүү жолуна түшөт болчук да. Түшүнүктүү. Бул 5 сунушту уктуңуз агай. Эми жанагы президент дайындай турган 4 университетти бул жака коелук. Түшүнүктүү, президент өзү дайындап аткандан кийин ага көзөмөл да катуу болот. Калган 29 университет жөнүндө сөз кыла турган болсок, эми президент дагы, аппараты дагы ар бир ректордун ишин улам-улам көзөмөлгө салып отура берүүгө дагы убактысы дагы мүмкүнчүлүгү да жок экенин түшүнүп турабыз. Ошол учурда ошол 29 университеттерге дайындала турган ректорлор менен дайындап аткан министрликтин ортосундагы кандайдыр бир коррупциялык схемаларга, байланыштарга жол ачылышы мүмкүнбү? Ошондой пикир дагы көп тарап атат учурда. Бул мындай коркунуч жөнүндө дагы ушул комитеттин отурумунда депутаттар айтышты. Ким кепилдик берет ушул дегенде биз айттык, сунуштарыңызды бериңиздер. Ушул мыйзам менен ошондой нерсеге барбай турган жолдорубузду карап берели. Болгон мүмкүнчүлүктү кылайлы, себеби толук бир баардыгына туура келген мыйзамды жазуу мүмкүн эмес да. Бул ар бир жерде ушундай коркунуч бар, же ушундай болуп калышы мүмкүн деген сөздөр болот. Ошол эле министр Бейшеналиев мындан 4 күн мурун сиздердин отурумуңуздарда айтпадыбы? Баланчаев депутат мага жардамчысын Токтогулдагы профессионалдык лицейдин директору кылып дайында деп буйрук берген деген таризде. Эми бул жерде мен бир тарап жөнүндө айткым жок, бирок негизинен бир мандаттуу окуштан шайланып келген депутаттар көбүрөөк ошол округдагы маселени көбүрөөк билишет жеринен. Балким бул жерде бири-бирин түшүнбөстүк болгондур. Ошол министрдин буту жетпей аткан окуу жайы жөнүндө болуп аткан иштери жөнүндө ал көбүрөөк билип сунуш берген болсо, аны ушундай публичный эмес, мындай сүйлөшсө болмок да. Себеби депутат элдин өкүлү болгондон кийин ошо жериндеги маселелерди ар бирибиз айтабыз. Туура эмес иштеп аткан кадр болсо, могул туура эмес иштеп атат деп, туура иштесе туура иштеди деп бул айтыла турган нерсе. Эми мен бул суроо жок, өрнөк иретинде айтып атам да, ушундай учурлар дагы кайталанып, эми университеттен ошондой риск бар го деген. Эми риск бар андайчы. Ошол жагында биз карашыбыз керек албетте. Бирок азыркыга окшоп жанагы топ-топко бөлүнүп билим берүүнү ойлобой эле
эртеге мен ордунда каламбы, жемде Саясатташып кетти, деп саясатташкандан көрө дайындалган ректорлор көбүрөөк эркиндик алып, көбүрөөк ушундай билим берүүнүн сапатын көтөрүүгө, жана биз айтып аткан иштерди кылууга иштейби деген дагы үмүт бар да. Менимче мен аябай күмөн санайм. Себеби эгерде сиздин критерий менен келе турган болсо, доктор наук же кандидат наук келет, иш тажрыйбасы чыгат резюмесинен. Карап атабыз анда. А бирок келгенден кийин жанагы өнүктүрүүгө багыттай турган эмеси жок. Менеджерлик сапат. Менеджерлик сапаттар жок. Анан 5 жыл ордунда отура берет да, баягы кайрадан алып түшмөйүнчө отура берет. А жанагы биз сунуш кылып атканда ал так 5 багыт боюнча аныкталган. Анан 2 жыл мүмкүнчүлүк берилип атат. Дайындалып келе турган болсо дагы. Азыр шайлангандар деле андай эмес жок да. Шайландуу 5 жыл отурат. 4 жылдан кейін проблема ошол болуп атат. 4 жылдан коллектив чогулта баштайт. Ким мени шайлайсың деп. Биздеги мен ошол үчүн айттым да сөздүн башында. Биздин ошол шайлоо системасына эми келдик да. Азыр мисалы үчүн акыркы эме дайындалган шайланып келген 12 жылдан бери бул мыйзам орунга келгенди ошону 10 жыл болду. Эме кылып атат да. Ошону дайындап приказ берип атат да. Бирок албетте азыркы эмеси жетишпегендиги. Ошолор келип 5 жылда отуруп алганы да. Мүмкүнчүлүк болбой атат. Ошол 5 жылдын ичинде катып мындай отургандан көрө цемент болуп, андан көрө кыймылдай турган нерселерди, механизмдерди түзбөй. Биз мисал кылып аткан Ош мамлекеттик университети бул бир эле кишинин эмес. Таң калыштуусу ошол андан бери 3 ректор алмашты, бирок Раматылга агай. Иш ошол үйдөн кетип атат да, ошо башында баштап койгон жакшы нукка салып койгон жолу менен кетип атат. Ошол Каныбек Исаков агайдын негизги эмгеги деп эсептейм да. Бул ушундай жакшы неме салып койгон экен, нукка ошол нуктан чыкпай баратышат пока. Себеби сиз билесиз, мен Каныбек менин досум болчу, Раматылык. Дайыма сурайт элек да, бул сыйкыры эмнеде деп. Ал сыйкыры ошол студенттик кошундар менен иштегендикте эле да. Себеби жана кадрларды карасаңыз, сиз айтканда 3 жолу алмашты, бирок кадрлар ошол ичинен чыгып атат. Алардын бардыгы ошол системадан өтүп келген, студент болуп келгенден баштап окутуучулукка чейин ошол система тепкичтердин бардыгын өтүп келип, даяр болуп калган кадрлар келип атышат да. Ошол үчүн мына студенттик кошундарга көбүрөөк басым жасаш керек университеттердин ичинде. Ошондо конкуренция түзүлөт, ошондо мындай атаандаштык болот, ошондо өнүгүү болот, ошондо алдыга жылабыз деген түшүнүк. Рахмат агайлар, бизге 30 эле мүнөт убакыт берилет, тилекке каршы соңуна келип жеттим. Соңку суроом кыска эле болсунбу, перспектива тууралуу. Азыр дайындалган кадрлардын баардыгы ротацияга дуушар болуп атат. Аким болобу, соту болобу, долбоордо ректорлор дагы ротацияга кабыл алынат деген жоба барбы? Каралышы мүмкүнбү? Жок, андай жоба каралган эмес. Эми билим берүү тармагы бул өтө жооптуу, оор тармактын бири. Ал жерде ар жыл сайын алмаштыра берген болсо, анда ал жерде жумуш болбойт. Ошондон бул биз дагы ошого мыйзамда жазылды, 2 сроктон ашык дайындалбайт деп. 2 срок бул 10 жыл. Ошондон мен ойлойм, бул жерде ротация деген сөз мындай толук туура келбейт го деген ойдомун мен. Ыраазычылык, анда мыйзам долбоорунун 2-3 окуудагы тагдыр эмне болоорун көрөлүк. Сиздерге келгениңиздерге алкыш айтабыз. Экзамендерди жакшы тапшырып, жакшы университетке өтүңүздөр. Рахмат.